Тырмактын адам баласы үчүн эмне кереги бар? Бул суроого ар ким ар кандай ой айтышы мүмкүн. Андыктан бүгүнкү төрмөктө тырмак тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Медицина кызматкерлеринин изилдөөсүндө тырмак бала курсакта болгон учурда эле өсө баштайт. Орто эсеп менен алып караганда адам өмүрүндө 4700 жолу тырмак жаңыланат. Ал эми кандай ылдамдыкта тырмак өсөт, бул суроо баарына кызык болсо керек. Анын өсүүсү аптасына 1 мм түзөрүн изилдөөчүлөр далилдешкен. Эң кызыктуусу тырмактын өсүү ылдамдыгы континенттердин кыймылына барабар. Башкаларга салыштырмалуу компьютерде отуруп иштегендердики жана пианинода ойногондордун тырмагы батыраак өсөт. Окумуштуулардын далилдөөсү боюнча колдун манжаларында тырмак болбосо ийнеге жип өткөрүү такыр мүмкүн эмес. Ал эми жер шарындагы 10% адам тырмагын тиштегилегенди адатка айланткандар. Бул нерсе көбүнчө стресстен улам пайда болот. Тырмакты боёо бул байыркы Египеттен келип чыккан. Биздин заманга чейин эле Египетте тырмактын түсүнөн адамдын статусун аныкташкан. Мисалы, канчалык түсү күңүртүрөөк болсо, жогорку катмардагы адам экендигинен кабар берген. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.